Саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы биздин мекендештер. Мен Сыдык Назар Баратбек Жалалбекович, Сузак районунун акими болуп 4 жылдан ашык иштеп атам. Урматтуу биздин Сузактык мекендештер, сиздердин мына келе жаткан биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге ден соолук, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Биз ар дайым мекендештерибизди эстеп, ушул жактан бизге жардам берген мекендештерибизди эстеп, ыраазычылык билдирип, ар кандай иш-чараларга активдүү катышып келебиз. Буюрса дагы сиздер менен чогуу болгонго биз ниет кылып отурабыз. Мына Сузак районунда канча деген жакшы иштер жасалып, ушул соц тармагы аркылуу да көрүп атасыздар деген ойдомун. Буюрса ушул эгемендүүлүк күнүндө жакшы майрамды өткөзүп, дагы алдыда сиздер менен чогуу болгонго биз аракет кылабыз. Баарыңыздарды дагы бир жолу ушул эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Өзүбүздүн желегибиз бар, элибиз бар, мамлекетибиз бар. Бүгүнкү күндө мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич чогуу ушул биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн көздүн карегиндей сактап, армиябызды күчөтүп, бүт жактан экономикалык өсүштөр жасап келатат. Буюрса дагы мындай өсүүлөр болот деген ишеничтебиз. Сиздерге да терең ыраазычылык билдирем, урматтуу мекендештер. Биздин ар кандай иш-чараларыбызга да катышып келесиздер. Мурункудагы баягы COVID-19да дагы биздин жардам берген мекендештерибиз бар экен. Алар боюнча да биздин маалыматтарыбыз бар. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүккөн мыкты өлкөлөрдүн катарына кирет. Буюрса бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, урматтуу ушул Россия Федерациясынын аймагында эмгектенип жаткан биздин жердештерибиз, туугандарыбыз, биринчиден баардыгыңыздарды ушул эгемендик майрамы менен куттуктайм. Эгемендик деген оңой жол менен келген эмес. Кээ бирлер айтат, эгемендик бизге оңой эле келип калды, коом өзгөрүп кетти эле, эгемендикти эч аракетсиз эле колубузга алып калдык деп. Андай эмес. Кыргыздын эгемендиги бул кылымдар бою даярдалган эгемендик. Кылымдар бою кыргыздар өтө катаал тагдырды жашап, ошол дайыма эркиндикке умтулуп, эркиндикке умтулуунун тажрыйбасын жыйнап, мамлекетти башкаруунун тажрыйбаларын байытып келген дагы. Анан кийин мына тарыхый кырдаал түзүлгөндө кыргыздар өзүнүн эгемендигин колуна алып калган. Мына ошондуктан бул биздин эгемендик майрамыбыз өтө чоң майрам. Сиздерди баардамында, андан кийин мына келген коноктордун баардыгын ошол эгемендик майрамы менен, улуу майрамы менен бир кыргызстандык катары, Сузак районунун уулу катары баардыгыңыздарды куттуктайм. Бул эгемендик майрамында көп нерсе эске келет. Биринчиден, сиздер ошол жакта жашап, иштеп жатасыздар. Жөн эле иштеп, акча таап же болбосо күнүмдүк тамак таап эмес, сиздер чоң тажрыйбага ээ болуп жатасыздар. Мына ошол тажрыйбаны кайтып келгенде Кыргызстанга колдонуп, өзүңөрдүн ишиңерди ачып, өзүңөр иш орундарын ачып, ушул Кыргызстандын чыныгы өнүккөн, башкалардан эч нерсеси менен кем эмес өлкө болуп кетишине ушул өбөлгө түзөсүңөр деп ойлойм. Биз Кыргызстанда баарыбыз ошондой ойлойбуз. Мен дагы миграцияда көп жүргөн кишимин. Мен 15 жылдан ашуун убактым чет өлкөдө өткөн. Ошол жүргөн убактарда дайыма ушул эмнени Кыргызстанга алып барса болор экен, эмнени үйрөнүп барып Кыргызстанда ушуну ишке ашырсак болор экен деген ойлордо жүрдүм. Албетте, мен өзүмдүн адистигимди коргоп, өнүктүрүп, сыртта жүргөндө ошону алып келип, мына азыр деле жашым ушул 74-кө келсе дагы ишимден эч качан баш тартпай активдүү иштеп келе жатам да. Сиздерге дагы дем күч каалайм.
Бул сыртта жүргөндө ошо көп нерсени үйрөнүп келип, өзүнүн элин ошол башкалардын тажрыйбасы менен байытып, анан ушул бейиштей болгон кыргыз жерин көкөлөтүп көтөрөт деген чоң ишенимдебиз биз. Ошондуктан баарыңыздарга биринчиден улуттук улуу дем болсун, андан кийин ушу дүйнөлүк бийиктикке умтула бергиле, дүйнөлүк бийиктиктерди үйрөнүп, бар бийиктиктерди өздөштүрүп гана эмес, дүйнөгө өзүңөр дагы башкалар жете албаган, башкалар жасай албаган бийиктиктерди ошо жасашыңарга тилектешмин. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, аман соо болуңуздар. Кыргызстанда же болбосо баарыбыз көнгөн ушу Россиянын кайсы бир жерлеринде жолугуп, Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени ынтымак, ырашкерлик менен уланта берели деп ойлойм. Мен барлык жакшылыктарга сиздерди үндөйм. Жакшы болушуңуздарга, мыкты болушуңуздарга, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишиңиздерге, улуттук демиңерди төмөндөтпөй, дайыма бийиктетип турушуңуздарга тилектешим. Саламатсыздарбы кыргызстандыктар? Саламатсыздарбы Кыргызстандын сыртында жүргөн мигранттар, ошонун ичинде Сузак коомдук бирикмесинин мүчөлөрү? Сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Куттуктоо менен бирге республикасынын экономиканын өсүп өнүгүүсүнө, маданиятынын өсүп өнүгүүсүнө сиздердин чоң салымыңыздарды, кошконуңуздарды белгилеп кетишибиз керек. Мындан арыда сиздерге ден соолукта болуп үй-бүлөңүздөр менен республиканын сыртында болсо дагы биздин республиканын өсүп өнүгүүсүнө, маданиятын жайылтууда, саясий иштерине чоң салымыңыздарды кошот деп ишенебиз. Байрамыңыздар менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хочу поздравить государственным праздником суверенитета уважаемый киргизский народ. Чеченский и киргизский народ объединяет очень глубокая история. Наши народы в трудные дни были вместе, то есть киргизский народ, как и казахский народ, принял чеченский народ у себя на родине, помогали, уважали, любили и ценили. Моя мама, да сохранит ее Всевышний Аллах, рассказывала нам всегда в детстве, что она там родилась, что много родственников и много наших земляков жили там, и их там очень ценили, уважали, помогали. У меня с детства была мечта поехать в Киргизию, где жили наши предки, наши земляки. И по воле Всевышнего Аллаха в прошлом году я попал туда, навестил много прекрасных мест. У меня там очень хорошие братья. Я очень горжусь ими и уважаю всех и люблю. С праздником вас! Пусть Всевышний Аллах помогает вам всегда в благих деяниях. Вам и нам всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы жили в Киргизии, во Фрунзенской области. Я там родилась. Место, где мы жили, называлось Карабалта. Киргизы очень хорошо и снисходительно относились к нам, были вежливы с моим отцом. Там у меня похоронены 2 дяди и 1 брат в карабалтинских кладбищах. Мне хотелось бы поздравить киргизский народ с Днем Независимости. Желаю им всем счастья. Они очень хорошо относились ко всем мусульманам и чеченцам. Также они хорошо ухаживают за этими кладбищами. Председатель колхоза женщина огородила эти кладбища, чтобы крупный рогатый скот не осквернял их. Со словами искренней благодарности я бы хотела поздравить этот киргизский героический народ. У вас юбилей независимости Киргизстана. Я надеюсь, ко мне присоединятся все, кто меня слышит, чеченцы, которые тем более прожили в Киргизии. Я хочу поздравить киргизский народ вот с этой великой датой. Берегите свою независимость, берегите свой народ, свою культуру. Мы, чеченцы, помним вас добром и поздравляем вас вот с этой великой датой.
Ассаламу алейкум. Хочу поздравить народ Киргизстана с Днем независимости. Хочу поздравить киргизский народ с Днем независимости. Хочу поздравить киргизский народ с его великим, замечательным праздником. Я поздравляю братский киргизский народ с этим замечательным праздником. Я поздравляю Киргизстан с замечательным Днем независимости. Уважаемые соотечественники, от имени чеченской диаспоры и лично от себя искренне поздравляю вас всех с Днем независимости Кыргызской Республики. Я считаю, что этот день для каждого кыргызстанца является символом национального единения, согласия и ответственности за настоящее и будущее нашей страны. В этот знаменательный день желаю вам успешных реализаций всех намеченных планов, новых побед и свершений, уверенности в стабильном будущем, мира, благополучия и процветания. Пусть этот праздник объединит всех, кто любит нашу Родину, чтит ее историю и вековые традиции, работает ради ее достойного будущего. Еще раз с праздником, дорогие соотечественники! Уважаемые соотечественники, поздравляю вас от имени карачаевского народа, от себя лично, с Днем независимости Кыргызской Республики. Желаем вам крепкого здоровья, чистого мирного неба, взаимопонимания, взаимоуважения, добра, благополучия, достатка, всего самого светлого, самого яркого. Будьте всегда счастливы и любимы. Еще раз всех вас с праздником, хорошего настроения. Дорогие соотечественники, Общественное объединение Кыргызской Республики, Русский культурный центр «Гармония» сердечно поздравляет вас с Днем независимости Кыргызской Республики. День независимости – самый главный государственный праздник нашей страны. И в этот день хочется пожелать вам благополучия, удачи, новых планов, побед и, конечно же, здоровья. Здоровья вам, вашим родным и близким. С праздником вас, с Днем независимости! Саламат сыздарбы урматтуу жердештерим. Мамлекеттик майрамыбыз Коту Болсу. Очень рада приветствовать всех присутствующих на торжественном мероприятии, посвященном 34-й годовщине независимости Кыргызстана. Простите меня, пожалуйста, что я лично не могу присутствовать вместе с вами в зале. Я, честно говоря, нахожусь на длительном больничном и еще пока не выздоровела, но я всячески пытаюсь это сделать для того, чтобы вместе с вами, дорогие кыргызстанцы, пытаться развивать нашу страну, делать ее прекраснее, делать ее счастливее, красивее. Хотела бы сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия за то, что дали мне возможность хотя бы вот так вот заочно поучаствовать в нем. Я вас всех в любом случае обнимаю, даже несмотря на то, что мы с вами видимся через экран. Вот. И хочу сказать, пожалуйста, не забывайте, что мало гордиться просто своей страной, надо еще помогать стране процветать, развиваться дальше, быть богаче, быть красивее, солнечней. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте свою страну, гордитесь ею. С праздником, дорогие, большим, хорошим праздником. Бисбергенбюс.